Мен мына медицина жана билим берүү тармагындагы маселени көтөрөйүн деп турамын. Мынаке 1-сентябрь келип, окуу жайлар ачылып, ошол эле учурда август айындагы статистиканы карап көрсөк, республика боюнча 1335 мугалим жетишсиз экен. Ошол эле учурда мына мен жакын арада региондорду кыдырып, айылдарды кыдырып келдим. Көп жерлерде ооруканаларда биздин медицина кызматкерлерибиз, ошол эле врачтар, медайымдар жетишсиз экен. Бүгүнкү күндө бул өтө орчундуу маселе болуп турат. Ошол себептен мен сунуш кылат элем. Мамлекеттик окуу жайларда ушул мугалимди жана медицина тармагын тандаган, ушу кесипти тандаган студенттерибизге бюджеттик негиздеги окууну, акысыз окуунун санын көбөйтүп берсек, биз бир нече жылдан кийин ушул маселеден арылат элек. Ушу мугалимдерден биздин келечегибиз көз каранды, медицина кызматкерлеринен биздин ден соолугубуз көз каранды. Ошон үчүн урматтуу Алмаз Акынжанович, ушуну көзөмөлгө алып берсеңиз, урматтуу төрага протоколдук тапшырма берип койсоңуз, ушул мамлекеттик окуу жайларда ушул медицина жана мугалимди тандагандарга акысыз окутуунун санын көбөйтүп берсек. Андан сырткары, экинчи маселе мына Баткен районунун чек арада жайгашкан Самаркандеги айылында элдик демилге менен эски Сагын Кожобаева атындагы мектепти элдер өзү демилге көтөрүп, ошону бала бакча кылып алышыптыр. Мурда ал жерде мектеп болгон экен, ошол мектептин ордуна жанына жаңы мектеп түшкөндүгүнө байланыштуу берки эски мектепти ошол жерге бала бакча кылып, эл өзү уюштуруп, бардык иштерин бүтүрүп коюптур. Болгону кагаз иштери гана калыптыр. Элдин демилгесин колдоого алып, Алмаз Акынжанович ушул бала бакчанын иш кагаздарын тездетүү боюнча маселени карап берсеңиз. Мына ошо мигранттарыбыздын жана ажы сапарына же башка узак сапарга кеткендерди дагы сөзсүз түрдө ушулардын укугу да тебеленбесе да